Армысыңар балдар. Бүгүн биз Кыргызстандын жана дүйнөнүн тарыхы китеби боюнча даярдалган 6-класстар үчүн сабагыбызды улантабыз. Бүгүнкү темабыз сактар. Сабактан биз сактар деген кимдер, сактардын коомдук түзүлүшү жана алар кимдер менен согушкан. Мына ушулар тууралуу маалымат алабыз. Сактар биздин заманга чейинки 8-3 кылымдарда Борбордук Азиянын талааларында көчүп конуп жүрүшкөн байыркы уруулар. Алар негизинен 3кө бөлүнгөн: Тиграхаут сактары, Хавама-Варга сактары жана Парадарая сактары. Кыргызстандын түндүгүндө негизинен Тиграхаут сактары, түштүгүндө Хавама-Варга сактары жашаган. Ал эми Парадарая сактары булар Сырдария, Амудария жана Арал деңизинин жээгинде жашаган сактар. Тиграхаут сактары негизинен баштарына чуштугуй, учтуу баш кийимдерди кийип жүрүшкөн. Ал эми Хавама-Варга сактары болсо Хаом чөбүнө сыйынып, аны ыйык көрүшкөн. Коомдук түзүлүшү боюнча айта турган болсок, сактардын башыда падыша турган. Эгер согуш чыгып кете турган болсо, ал аскер башынын милдетин дагы аткарган. Ал эми падышанын бийлиги аксакалдар кеңеши менен чектелип турган. Падышанын бийлиги мурастан мураска калып, анын ордуна же бир тууганы, же уулу падыша болуп шайланган. Сактар негизинен персиялыктар менен согушкан. Персия бул байыркы Иран мамлекети болуп эсептелинет. Мисалы, биздин заманга чейинки 530-жылы Персиянын падышасы Кир экинчи сактарга кол салат жана сактардан жеңилип курман болот. Ошол мезгилде сактардын башында аял ханыша Томирис турган. Андан кийин биздин заманга чейинки 519-518-жылдары ошол эле перстердин кийинки падышасы Дарий биринчи дагы сактарга кол салат жана ал убакта сактардын башында Скунха аттуу адам турган жана Дарий сактарды жеңип өздөрүнө баш ийдирет. Андан кийин сактар перстердин составында көптөгөн жылдар бою гректерге каршы согушуп келет жана перстерге Греция, Египет сыяктуу мамлекеттерди багындырууга жардам берет. Бирок кийинчерээк биздин заманга чейинки 331-329-жылдары грек падышасы Александр Македонский сактар менен перстерди талкалап жеңишке жетишет. Бирок Александр Македонский Сырдариянын боюна жеткенде ал жердеги сактардын өтө катуу каршылыгына учурайт жана гректердин аскерлери дагы алсырап кеткендиктен өздөрүнүн жортуулуну Индия тарапка бурууга мажбур болушат. Аягында биздин заманга чейинки 2-кылымдын ортолорунда сактарды усундар талкалашып, сактар кийинчерээк усундардын составына кирип калышат. Жыйынтыкта айта турган болсок, сактар бул азыркы түрк тилдүү элдердин ата бабалары болуп эсептелинет жана алар өтө күчтүү, жоокер адамдар болгон. Ошондой эле азыркы кыргыз элинин калыптануусуна дагы өтө чоң салым кошкон. Ушуну менен бүгүнкү темабыз аягына чыкты. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат.